Каракулча мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович жана бир канча райондук мекемелердин жетекчилери айыл өкмөт башчыларынын 2022 жылы жасаган иштери жана 2023 жылга карата иш пландары боюнча таанышып, элдин көйгөйлөрүн жеринен чечүүгө багытталган иш сапары 27 февраль күнү башталды. Райондук жетекчилер алгач эле алыскы Алайкуу өрөөнүндөгү Көгарт айылына барды. Жолугушуу Көгарт айылындагы Султанбеков Мидин атындагы маданият үйүндө уюштурулду. Алайкуу айыл өкмөтүнүн тургундары райондук жетекчилерди жылуу маанайда тосуп алышты. Иш-чаранын ачылышында алгач эле элдин жашоо шартынын жакшырышына салым кошкон айыл тургундарына Алайкуу айыл өкмөтү тарабынан ыраазычылык кат тапшырылды. Жолугушууга Алайкуу айыл өкмөтүнүн башчысы Эргешбаев Бактыбек Абдылдаевич, Алайкуу айылдык кеңешинин төрагасы Таалайбек уулу Камбар, Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович жана бир канча райондук мекемелердин жетекчилери, ошону менен бирге жергиликтүү тургундар катышты. Эл менен болгон жолугушууда райондук жетекчилерге жана Алайкуу айыл өкмөтүнүн башчысы Эргешбаев Бактыбек Абдылдаевичке жергиликтүү тургундар тарабынан суроолор берилип, айрым көйгөйлүү маселелер айтылды. Бүгүнкү күнгө чейин Алайкуу айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүгүшүнө өз салымдарын кошкон атуулдарыбызга бардык грамоталыктарыбызды тапшырууга уруксат этиңиздер. Алайкуу айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн жана Жутам Субанов орто мектебинин техникалык базасын чыңдоодо материалдык жактан демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн 2022 жылдын мыкты демөөрчүсү номинациясы менен Топчубаев Ибраим Төрөбаев сыйланды. Алайкуу айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн жана колдоочулук боюнча шарттар эмгектенип, бир катар көргөзмө кароосунаактарга катышып, ошондой эле айылдарды колдоочулукка келгендиги үчүн 2022 жылы мыкты ишкер айымы номинациясы менен Алашбекова Токтогүл сыйланат. Коомубузда жаштарга багып берүүдө жана тарбиялоодо зор салым кошкондугу үчүн, ошондой эле жаштарга жана айыл тургундарына өзүнүн үлгү боло турган жакшы сапаттарын көрсөтүп келгендиги үчүн жылдын мыкты инсаны номинациясы менен Сайтала айылынын тургуну Кадыров Үсөнбек Сатыбалдиев сыйланат. Алайкуу тармагында көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип, окуучулардын татыктуу билим алуусуна болгон күчүн жумшап, ак ниеттүүлүк менен иштеп келгендиги үчүн жылдын мыкты агартуучусу номинациясы менен Жутам Субанов орто мектебинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Алымканова Гүлира Карияева сыйланат. Жүсүп Мамыр атындагы орто мектебинде көп жылдан бери үзүлүү эмгектенип, мектепти ар кандай кароосунактарда олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырып, ийгиликтерди жаратышта түздөн-түз салым кошуп келгендиги үчүн жылдын мыкты жетекчиси номинациясы менен Жүсүп Мамыр орто мектебинин директору Жусупов Нурдөлөт Токтомамбетов социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн жана ийри мүйүздүү мал жылкынын асыл тукумдуулугун жогорулатып, ошондой эле малга тоюп өндүрүүдө дагы бир топ алгылыктуу иштерди аткарып келгендиги үчүн жылдын мыкты фермери номинациясы менен Токтомамбетов Чыңгыз Кубанычбекович сыйланат. Алайкуу айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн жана Камырган айылында чыккан сабын өндүрүүчү ишкана ачып ишкерди кылып жаткандыгы үчүн жылдын мыкты ишкери номинациясы менен Калдыбаев Айбек Орозбаев сыйланат. Кызылжар, Ойтал айыл өкмөттөрүнүн айылдарынын арасында көкбөрү боюнча өткөрүлгөн мелдештерде биринчи орунду бир нече жолу камсыз кылып келгендиги үчүн жана көкбөрү спортунун өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Көгарт 1 командасы сыйланат. Алайкуу айыл өкмөтү деңиз деңгээлинен 2439 метр бийиктикте жайгашып, климаты кескин өзгөрүп турат. Райондун борборунан 122 чакырым, ал эми облустун борборунан 220 чакырым алыстыкта жайгашканбыз. Алайкуу айыл өкмөтүндө 6 айылыбыз бар. Калктын саны боюнча айта турган болсом, Көгарт айылында калктын саны 2895, ал эми кожолуктун саны 574.
Kamburgan ayılında halkın sanı 2565, kocalıktın sanı 452. Jeledöve ayılında halkın sanı 286, kocalıktın sanı 62. Bölütokay ayılında halkın sanı 217, kocalıktın sanı 47. Aralılak ayılında 115 halkın sanı, kocalıktın sanı 32. Жалпалайка айыл өкмөтү боюнча калктын саны 6532, ал эми кожолуктун саны 1247. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнүн аймагында 3 билим берүү мекеме жана 2 бала бакча, 2 ФАП, 2 китепкана, 2 клуб иштеп жатат. Биздин элибиз негизинен мал чарбасы менен алектенет. Айыл аймактын малынын эсеби 2023 жылдын 1-январына карата төмөндөгүдөй болду. Ийри малдын саны 3345 баш, кой эчкинин жалпы саны 8293 баш, жылкынын жалпы саны 2703 баш, бал челектин жалпы саны 90 болду. Бюджеттин аткаруусу боюнча 2022 жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттин көлөмү 26.244.030 сомду түздү. Анын ичинде өздүк киреше 11.712.468 сом. Республикалык бюджет 14.535.562 сом. Дотациянын көлөмү 55.37% болуп, 2021 жылга салыштырмалуу 16.4% азайды. Мындан сырткары, салык жыйымдары боюнча берилген пландардын аткарылышы 101%га ашыгы менен аткарылды. 2022 жылы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин планы 2.950.000 сом болсо, жыйналган акча 11.712.468 сомду түздү. Тактап айтсак, 8.762.468 сомго ашыгы менен аткарылды. Ошондо пайыздык чек менен 397.3%га аткарылды. Ал эми 2023 жылда дагы жергиликтүү бюджеттин көлөмүн көбөйтүүгө аракеттер көрүлүүдө. Ошондуктан 2023 жылдын 1-квартал ичинде ар бир салык төлөөчүгө тиешелүү салыктын өлчөмү так жеткирүү жагын салыкчылардан талап кылабыз. Сабажарды алтын кенибиз боюнча айта кетсем, 2022 жылы август айында лицензиянын пайдалануу мөөнөтү аяктаган. Бирок баштагы жылдардын эсебинен 2022 жылы жергиликтүү бюджетке 7.793.411 сом которулган. 2023 жылда Сабажарда алтын кенинин лицензиясын узатууну туура деп эсептейт. Буга кошумча Алайкы айыл өкмөтүнө киреше алып келүүчү интерахата боюнча айта кетсек, мамлекет тарабынан моратория жарыялангандыгына байланыштуу бул тармак азыркы учурда жергиликтүү бюджетибизге акча төлөбөй келет. Быйылкы жылы бул тармактан да киреше түшүрүүнү көздөп жатабыз. Инвестиция тартуу боюнча айыл өкмөтү тарабынан көптөгөн проекттер даярдалып, анын натыйжасында 2022 жылы истин гранттан 2.973.000 сом, 671 сом берилип, жергиликтүү бюджеттен 426.329 сом өздүк салым кошулуп, жалпы суммасы 3.400.000 сомдук Көбөрт айылынын стадионунун көрүлүүчүлөр отуруучу жайдын чатырчасы жабылды. Андан сырткары региондордун өнүктүрүү фондуна 1.920.752 сом бөлүнүп, жергиликтүү бюджеттен өздүк салым 236.138 сом кошулуп, жалпы суммасы 2.156.890 сомдук айыл ичиндеги жолдорго шагын төшөө проектиси ишке ашып, жолдор ремонттолду. Камгоргон айылында 18.800.000 сомдук таза суу проектиси ишке кирип,
Azırkı uақta 55%-ға iş atqarıldı. Ушул эле Камгоргон айылында 225 орунду 67 миллион 874 миң сомдук типтүү мектептин курулуш иштери жүрүп жатат. Сауд Арабиясынан келген кайтарымсыз гранттын эсебинен каржыланууда. Көgat айылына калктуу тейлөө борборун куруп, элге кызмат кылууну көздөп жатабыз. 2022 жылы төмөндөгү иштерди аткардык. Биринчи, Сайтала айылынын 388 миң сомдук көчө жарыгы бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Экинчи, Сайтала айылынын ички жолдоруна жергиликтүү бюджеттен 254 миң сом 254 миң 600 миң сомдук шагыл төшөлдү. Камгоргон Көgat айылдарынын кире беришиндеги аркалар калыбына келтирилип, жарыктандырылды. Жалпы суммасы 42 миң сомдук иш аткарылды. Төртүнчү, Камгоргон айылынын кире беришине Алайкы айыл өкмөтүнүн аймагында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 40 миң сом акча сарпталып, жарандардын коопсуздугун сактоо, уулуулукту алдын алуу максатында 2022 жылы Алайкы айыл аймагындагы Камгоргон айылынын кире беришине 2 дана видео көзөмөл орнотулду. Бешинчи, айыл аймагында спорттук иш-чараларга 90 миң сомдук каражат бөлүнүп берилди. Алтынчы, Алайкы айыл өкмөтүндөгү жайыт жолдор оңголду. Жетинчи, Камгоргон айылынын көчөлөрүнө 36 миң 600 сомдук турбалар сатып алынды. Сегизинчи, Бөрүтөкөй айылынын кире беришине 60 миң сомдук шагыл төшөлдү. 2023 жылга аткарыла турган иш-чаралар боюнча айта кетейин. Биринчи, Сайтала айылына таза суу менен камсыз кылуу. Экинчи, Камгоргон айылынын кире беришинин жарыктандыруусун бүтүрүү. Үчүнчү, Камгоргон айылынын ем планын даярдоо. Төртүнчү, Камгоргон айылындагы Жусуп Мамыр атындагы орто мектебинин жаңы курулушун аяктоо. Бешинчи, Камгоргон айылына жаңыдан маданият үйүн куруу. Алтынчы, Камгоргон айылында таза суу менен камсыз кылууну аягына чыгаруу. Жетинчи, Бөрүтөкөй, Кызылкайын жана Арабулак айылдарындагы турак жай салуу үчүн жерлерди трансформация кылуу. Сегизинчи, Көgat айылындагы калктуу тейлөө борборун куруу. Тогузунчу, Көgat айылынын кире беришиндеги арканын айланасын көркөндүрүү. 10-чу, Көgat айылынын кире беришин Хум, Учук жана Карагатты участокторун жарыктандыруу. 11-чи, Көgat айылындагы Эркебай көпүрөсүн бүтүрүү. 12-чи, Арабалак айылынын Келте көпүрөсүн ремонттоо. 13-чү, Желедөө жана Ага-Чоңгол айылдарын таза суу менен камсыз кылуу. Эми суроо жоопко өткөрсөк, убакыт өтүп атат. Кандай суроолоруңуздар болсо бизде жалпыда районубуздагы мекеме жетекчилери бар турат, жол тармагы, электр тармагы, өзгөчө курдал министрлиги билим берүү жагынан ошончун убакытта кетирбей суроолоруңуздар болсо айтыңыздар, ошонун баарын жазып чечип турган, ошол жерден чечип чечилбеген райондун болобу, райондун чечилбеген областка республикага чейин чыгып кетишибиз керек. Келиңиздер анда активдүү катышып суроо беребиздер. Саламатсыздарбы, кымбаттуу туугандар. Элки суроодан эмес. Менде мындай бир таш бар. Ушул таш эгерде мамлекетибизге пайдалуу таш болуп калса, биздин жолубуздан болуп, элибиздин турмушубуздан болот. Ушул ташты чечилүү жерге bir көрсөтүп койсоңуз, мен баштайдан ишке коямын.
da bärsini aytıp arızlara yazıp berip tüzüldü. Hem sizler etmez, sizge de verip barışıyor. Her kişilerin vardı. Demiş o kanlar hareket sonunda bizde sizge de bayıp 5-6 kilometre mi var? Başa var. Şimdi kaçaktı. Adamın adı kişiler var. Günler kanadı mecazı olsa. Hocam da başa var. Başka bir şey etsin. Büyü var. Yaxşı. Yolcak sonunda vardı. Hükümet üstü var. Yaman saktı var. Şimdi hükümet üstü yeter. Başka öyle gelmek. Oo. Başa var. Yaxşı. Herkes yol sağlısı giderken. Öz 27 katlangan ekan. Biroq hozir 13 uyda ham o'shada yashaydi. O'sha jaqdan qattiq nimasi chechilsa, Mal boyunca bu hareketini istiqlaylık. Ben ayda otmayım. Ana en birincisi yolluk işte. Sebebi mamur çalparakka alt yolda pura gelmeydi. Ana biz karardık sürüyoruz kadar. Ayda otmayım adı. Resim yetekçisi sürüyoruz. Kaybı şunu çeşkemedik. Buna özümüzün Karagay'dan kıyıp bile koysak yola var. Bizim dar var adı. Biz de ben alınmaya kaldı. İlgari keçelere Karagay'da top koyuyoruz öyle. Karagay'da bu akılet adları düşük olan. Şurada soru var. Ne? Altı aylık hükümetinin жасаған işi бойынша үмісін ұқтық. Ең шындығында айлық үкіметтің жасаған işi санаттандыралық, жақсы шамбаран іште өтеді, тағы ондан келіп іште өтеді. Ең ұшыл жерден біздің айта тұрған сұғауыз, бізді азыр айтып кеттік Аңғырған айылындағы жаңағы ПАП бойынша. Ошол ПАП бойынша аз жерде 2400-2500 қатысушы өтеді. Ошол жерде ПАПтың Маданият үйінің 70 орындық болып bir proyektten başka açıp yaptık. Bu 70 orunduk ünümesi azlık var. Şunu andaylık ünümesini çoğu etkiler. Bunu çoğu etkilerek olmuyor. 70 orunduk içine geldiği zaman oluklatlar. Ancak başlarında bir artistler, büyüklerden kaynetler olursa şöyle bir kişinin geldiği oluklatlar. Şu zaman çoğu etkilerse geçen günü ben kurultaya varganda Oşan'ın Madaniyat Turizm Ministrinde girip yoluktum. Yoluk ben kayboluslap kattı verdim. Vergen taktım. Aytkanda oşuna menger kuluğun atып çıkarttın çoğu geldi. Gostroy'menen bütöt büjet nesemenen depçe. Yok gidenler bu çaktan ağaç şeyindirenden de bozgurgan eken şu barızının gelişip üç taraftan aytılıp atıp jasabildiler. Tar bolup da şunu kanday atıp çoğaytasın arbaq. Şu zaman kaç gerek yok kaldı bir zer. Ekinci anan kulüpün salınıp atkan zeri. Oşarlı ayılın ortasında kişinin ayılamında ek yakıya gelingen yaşlar görürsünde Fatlı orada görsetmede kinemseydi makul olup aylık hükümet özünü şeydi. Anan kinemseyden kişilerinde Türk bayrazerden çağrı götürüp navratına çıkıyorlar. Ansatlı olacağım ordularına olmuş gerek. Boşa zer özünün orada boşa olma azerden su kaptap ketmeydi azer. Biz çoğundan beri azerge su düşerek. Azerde magazin turat, Berjan'da mektep turat, Fat turat, Üller turat. Kişine gelen su okudun başı. Su'nun mağında da alsın. Uzağında sakın geçer. Sizlere tutkan Madaniyat uyuyu salak tutkan yer şu imkez korkusu belirleyecekte duralım. Oşandaydı bu dergi oyun aşağısı. Oşan bersep olmakta da olsa. Bu ben bilem hani. Al boyunca bir de imkezinin can jetekçisi gelgen Atay'da bu alayıp bakıp geldim. Ömründe birinci yol geliyor da. Oşal boyunca deriştirip görgüle şey, şunu karab görgüle, ortada mümkünçülük var mı berginde? Yok oşanın. Nizam çeğinde karab çeçeğinde. Bu canakta birinci Kamolmanlarında bu şehirde turgunlar turasılar 2 yılda zor bir madaniyat uyunun cana saydan farklı canından yerini zorga çeçkenimiz. Alcer'de de ömnege. Alcer'de de barsak da havalarımız bir bölük, 5 haftadan bir bölükte Bolot'ta bir yere Bolot olmayı talaşıp tartışıp ötkönde çeçkenimiz. Anı çeçip, oşol yerge biz akçasını kotorup, Toposyonun kaşıklı caldap gelip, barlığın takmetlerin işini götürsem, anan keyin Bişkek'ten jana Janışak aytkanday kartlar gelip madaniyetini salıp berебиз деп geldi dagы. Bişkek'ten gelgen emçesinin öküldörü bu жерде болбой рұқсат берилген. Al emçesi dagы bu biz memleketlik kızmatkerler. Bular жарабайт деген жерге biz kuruluş sala alбайбыз. Үйдө сала албайбыз, турак жайда сала албайбыз. Анан кийин ал жерге ошо Бишкектен Оштон келген биздин эмчесинин өкүлдөрү карап туруп, бирдеге таянып тургандан кийин айтылды да, эми ал жер
ошол жер жарабайт дегенден кийин биз эмнеге бардык? Анан өздөрү айтыптыр, мындай бир мынау жер болсо болот эле деп бир огородду көрсөткөн экен. Жеке жаран өзүнүн огородунан 10 соток жер бекер берди элге. Бекер бергенден биз мынау документтерин жөнөтүшүбүз керек болуп калды да, бул нерседе кеч калбайлы деп дароо гос актысын алып, буга дагы чуркап жүрүп, эми болду, бул жерди да ырастайлы деп, ошол кийинки жана келжектер берген жердин документин ырастап берип, тиешелүү тармактарга кетирдик, биз ошону уруп бергенде мына жерибиз даяр деп. Ал жерде МЧС ошого олуктунду берсин деп дагы эки жерди тандай берсеңиздер, урматтуу камалгондук туугандар. Быйыл да маданиятты деп турганбыз. Эми токтогула. Ошону азыр бизден тандап бүткөндө ошо биринчи эле келгенде тандалган жер чечип элдик жыйында токтом кабыл алып, мобун эртелген болчу. Анан кийинде элдик жыйын жолдо кийин кепсиңер дагы анан кийин МЧСтен киши турган алып таштапсыңар эми коопту тияка кетти, салынсын, салынбай калбасын. Эми ал жерден азыр кийин МЧСтен келгенде жаратпай түшөттү. Ошол жер түшүндүм мен сени. Ошол эми жанагы 70 орун дегенди сен эми ал боюнча биз айттык жанышыга туура. Мен башында 60-70 орунду бир 2 орунду 60 орунду эле маданият үйүсү болот элек деп айтканыңыздар да болуп турабы. Ошого чындап биз адистер баардыгыбыз каршы болуп жүрөбүз өкмөт иштегенде. 70 орун келечекте бир мындайраак көрөлү, бир 40-50 жыл элге кызмат кылсын, көбөбүз буйрса, кеткендерибиз келип, мигранттарыбыз буйрса, ошондо да элибизге жакшы кызмат кылсын деп биз ошону айтып атабыз. 70 орун эмес, минималдуу 120 орунда пас болбосун деп айтып атабыз. Мен жана айтып кеттим, буга чейин биз башта ошол жерде байыз 5 шотко түшкөн, немеден түшкөн, геройдон түшкөн 7 жылдан соң акча боюнча жаңыздын астында бир топ чатышып, бюджетти алып коюткандан албайт деп албай токтотуп койгон. Ошону клубка деп караган болчубуз. Эми клуб бюджетке кирип калды, ал акча клубка жумшалбайт. Эми ошол 7 миллион сомду кандай деп чечип атасың? Ошол жерде биз дагы айттык эле, клубка кирбей калган болсо, жанагы жайыттардагы эл пайдаланган жайыттарга мал көчүргөн көпүрө эле тигилгенди караштыралы дегенде сөз болду эле. Буян кандай чечип? Сиз караштырганбыз, ал жерде мал жайыттар тигүү караштырабыз деген эмеспиз. Эгер маданият үйүнө жумшалбай калса, сонду кылабыз дегенбиз. Азыр биз ушул областтык жетебизге кыйган мукты Зиядин Исламовичке дагы ушу биздин Көгарт айылында сондун жылуулук системасын 3 миллиондугун бөлдүрүп, маданият үйү капиталдык курулуштары мамилеге салып берип аткандан кийин бул акчага калктуу тейлөө болгонун кылайлы деп пландап чыктыбыз. Жана Көгарт дегенге калктуу тейлөө болгонуна. Бул эми камкоргондо өзү жумшасаң болбойт беле. Андай деген мыйзамда жок. Айлыктө түшкөн, кентлерден түшкөн акча бир айга бересине жумшалганга мыйзам жол бербейт. Жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн жумшалат. Эми муну көз айтып берсе көп болуп калгандай, жеке айтып сүйлөшөбүз. Бул чындыгында камкоргондо өзүнө караш керек болчу, ошол да калктуу тейлөө болгону курса болот болчу. Экинчи жагынан кийин мисалы буга чейин да болуп келгенде мына жайыт пайдалануучу жайыттан келип түшкөн акча боюнча мен бир суроо берип, дагы ушул айыл өкмөттүн отчетунда чыгышын айттым. Айыл өкмөттө камкоргондон жайытты пайдаланган акча түшпөйт экен. Камкоргондо көпүрө салынбайт дедиңер, Көгөрттөн түшкөн Көгөрткө салынды дедиңер. Карагат шатынан эмеге Кызылбекке ошо жайыттын сөөнү 2 көпүрө салынды. Буга чейин ушуңузга да суроо жооп берип коеюн. Жайыт комитетинен биздин өтө эле көп акча такыр топтой албай эле турабыз. Топтолгон акчанын эсебинен эч кандай көпүрө же бир жерге объекти бүтөлөт. Бул атайын проектчилерден тартып келип жасалган адистер. Ал эми жайыт топтомдорунан түшкөн акча биз эч кандай планды зорго төлөп атабыз. Сөз болгон пейтен окуган сурап, буга чейин да сурап жүргөн. Мен көп айтпайлы, мана өзү чечишер, өзү. Рахмат. Nerede olacak ayı özellikle hazır tekrar Muzun ortasında kaldık. Neyle çoğunluğunda karlara gelip geldim. Anneannemin harcaklarım toğunun düşürdüğüm gelgende ne var? Yerler şu yerde ben Tepekçiler gel sahip taktanan işlerse büyük düşün olacağız. Ne taktanan 5 yıl oldu. МЧС тарабынан дагы келген көрсөткөнүбүз анын бир проектисин карайбыз деп МЧС тарабынан да сизге маалыматыңыз бар билбейм. Ушул жазга мал кар эригенде айылдар таптап кетет да.
Аны айлык өкмөттүн деңгээлинде чече турган проект эмес, буга көптөгөн акча керек экен. Бирок биз келген МЧС'ин өкүлчүлүктөрүнө дам салып көрсөтүп, ошо башынан дегене келгенден баштап сайга чыгарыш үчүн латок коюш керек. Буга көбүрөөк акча каражат керек экен. Муну МЧС 4-5 жылдан бери билет. Буларына да киргизип атат, бирок негедир чече албай атабыз. Көбүрөөк акчаны талап кылат окшойт да бул нерселер. Протокол жазып койчу. Протоколдон өтүп МЧСке беребиз, болсо министрликтен 10 жылдан бeri көтөрүлүп келаткан көбөйүн маселе да ушуну билбей келет. Демек, бүгүнкү жыйналышта өкмөттүн бюджети булутуп айлык өкмөт аракет кылып атат. Биздин шартыбыз оор маселелерди чечиш кыйын. Айлык өкмөт качан өзүнүн маселесин чечет. Өзүнүн бюджети болсо, өзүнүн түрдүү техникасы боло турган болсо, айлык өкмөттү камчы салтырбай иштесе болот. Толку биздин жашоо турмушубуз, жолубуз, климаттык шартыбыз ушунчалык. Эми бул жерде аким сиз турасыз, айлык өкмөт турат. Мына бирөө жерин берип атат. Мамлекет тарабынан ошо улутту салып беребиз деп атат. Силерден сураңызчы. Жетимиш эмес, ошол орунду бир чоңураак келечек үчүн, кийинки муундар үчүн ушундай бир жакшы клуб түзсүн деп эсептейбиз. Анан эми бакыт болгон нерсени беткел айтыш керек, арттан сүйлөшүштүн кереги жок. Ушу клуб боюнча сөз болуп атканда, сен бизге ошо жерде элдин көзүнчө айттың. Жана 7 миллион дедим, 7 миллион. Ушу быйыл Таңкоргон эл үчүн маселени чечип берем деп. Эми дайраны бизге караганда биз бөлүнбөйбүз. Биз мындай намыз үчүн, жакшы нерсе үчүн бирге турган айлык өкмөттүн элдерибиз. Көкартта социалдык маселелер көп бизге караганда чечилет. Биз айлыгыга чейин таза суу 3-4 жылдан бери чечилет. Бүтпөй атат. Мектеп бүтпөй атат, жана башка бүтпөй атат. Эми мүмкүн болушунча сен ушул 7 миллион сомду биздин муктаждык үчүн жумшап койсоң. Бир, экинчи, жана үйлөндө күзгүгө күздүн камылгасын азыр көрүшүбүз керек. Урукту баасын айтып койсоң, каяктан алып келесиң, качан алып келесиң, ошол боюнча маалымат берсең. Уруктун баасы боюнча айта кетейин, уруктун баасы азыр бизге чечиле элек. Үрөнчүлүктөр жана субсидиялабы же жанакындай 3 жылда пайыз жеңилдетилген пайыз менен айыл банк аркылуу дагы кредитке беребиз деп атышат. Ошол боюнча азырынча Кудай кааласа неме убактыбыз бар. Үрөнчүлүк боюнча бардык маалыматтарды, акчасы боюнча бардык маалыматтарды беребиз. Анан дагы декен Берде Айыл чарба департаментинин жетекчиси бар, ошо маалымат берип койсун үрөн боюнча. Boyunca Karavanlarında grup yetişti. Adık yerde Rasya'dan grup geldi. 60 tonla grup geldi. Alpan Rabbim diye sordu. Birinci reprodüksiyon bazı 7 tonla 3 yıllar geldiler. 4 ayda. Mandatıkları bizim yana ürün çarpmaları arpan ürünü var. 35 ton TL'de orada artık geldi. Buğday ürünü de 35 ton TL'de. Şuraya gidince almasın. Yedi 690 tondan Bişkek'te turan zakatlıklarından Akkele'ye zakatlıklarından. Bu açıyı nasıl Mektepin kaderini durması sağlamakta. Şimdi aylarda patlatmışlar. Elge hayal ziyan sayılar. Uzun boyunca mektepin kaderini durması kısa. Şimdi onları böyle patlatmışlar. Tehlikeli. Uzun boyunca bu aylarda gerektiğinde çok Çoğunluğu söz verirsin.
Ушул боюнча сиздин сурооңузга дагы кошумча мен жооп айтып коеюн. Бул боюнча жакынкы 1-2 айдын ичинде мен мына Кара-Кулжа прокуратурага кат жолдогонмун. Өткөндө бул боюнча мени да чакырышты. Барып дагы сүйлөшүү жолу менен дагы сүйлөштүк. Андан кийин бир 15 күндөй болуп калды. Ошол курбай жүргөн тендерден уткан подрядчик мага өз телефону менен чыкты. Көрсө ошо прокуратура тарабынан аныкталып, анан суракка алынган экен. Буйруса жаз алды менен келип, трубаны бийиктетип, дагы кемчилдиктерибиздин бардыгын жоюп тапшырып кетебиз деди. Мына бир кар кетип, жолго жана узун чоң кран келиш керек экен. Ошол жолубузга келе турган болуп, кичине жолубуз оңдолгон жаз келери менен келип, бардыгын калыбына келтирип тапшырып берип кетебиз деди. Алайым өкмөтүнүн башчысынын берген ат жолдуулукту мына Көк айына көптөгөн жогорку деңгээлдеги акча каражаттары бөлүнүп иштер жүргөнүн угуп атабыз. Уктук баарыбыз анан ушундай нерселер мына Камыргон айылында башка жерлерде өзүбүздүн айылдарыбызда жогорку деңгээлде көбүрөөк суммада бөлүнгөн акча менен иштерибизди жүргүзсөк болобу эле кандай сизге суроом бар экен. Азыр мына жерде урматтуу жыйындын катышуучулары, мына жерде карасак, ошо сиздерден болгон аксакалдардын сөзү деле акча бизге кылбайсың, буяка кылып атасың деген ушундай талашууну сиздер жаратасыздар да. Мына сурооңуздардан да көрүнүп турат. Жетекчилер да байкалышкан. Азыркы суммада Камыргон айында болуп аткан иштер менен мындай балансалап, бул жерде акчанын бардыгын бул жерде айыл өкмөтү иштеген мен чечпейм. Айылдык кеңештин депутаттары бар. Ар бир айылда шайланган депутаттар бар. Ошолор бекитип берип, ошолор отчетун алып, акчанын жумшалуусун кайсы канча жумшалып атканын ошолор көзөмөлдөрүп атат. Анан мен ушул жерден такыр кошулбайм, чындап айтканда. Мына бардык тармактар боюнча таза суу Көк-Аттыкы деле азыр мына 5-жыл кетип атат. Азыр өзүбүзгө кабыл ала элекпиз. Ушу сапатсыз аткарылып аткандыгына байланыштуу. Ал эми Камыргон айылдыкы 1 жыл болду 55%га кетти. Буйруса мына келерки сентябрга бүтүрүп беребиз деп атат. Эми бул да таза суу этап менен кетип атат да мындай карасаңыздар. Быйылкы жылы Камыргондо таза суу ачты эле. Ошол менен мезгилде азыр биздин Көк-Ат айылындагы деле Каракатты, Желедөө айылдары, Сайтала, Бөртөкөй айылдарына суу ачылды. Мына алар кийинки жылга пландашылган. Ар бир план боюнча жеткиликтүү иштер жүрүп эле жатат урматтуулар. Анан кийин мектеп деген мамлекеттин каржысы менен бүтүп аткан жери жок. Ал тиги убагында араптардын бир акчасы менен келген экен. Эми тияктан арабыз кечиктирип атса, өзүбүз чантөктөн салбай аткандан кийин күтөбүз да. Азыр дагы жакшы, быйыл Кудай кааласа мамлекеттин текшерүүсү, жакшына саясаттын жүрүшү менен буйруса ошолордун кайра акча бөлүнүп, быйыл аябай жакшы иш бүтүрүп, дагы быйыл ушул бүтүү менен өтүп мына сентябрга калтырбай бүтүрүп беребиз деп атат. Таза суу бүткөлү атат. Ушун менен бирге дагы Камыргон айылы боюнча маалымат бермөкчү. Камыргон менен Көк-Аттын суусу боюнча качан тапшырылат? Биз мына таза суу проектisi боюнча мына быйылкы жылкы Көк-Ат айылында таза суу бүттү. Мындай айтканда. Себеби бул жерде атыбыз айза деген келген, буга өкмөт кол коюш керек, и сурок тузатыш керек. Себеби канча кемчилдик жагын биз мойнуна ийдик подрядчиктин. Азыр мен жаңы маалымат туттум, резервуардын үстү түшкөн турат. Азыр санапизация кетти. Бияктын таза суусу менен. Себеби ал түшкүдөй болсо подрядчик тем более прокуратурага өткөрүлгөн жасайт. Ал эми Камыргон боюнча, Камыргон быйыл Кудай кааласа июль айларында тапшырат. Сууну июль айларында тапшырат. Таза суу боюнча таза суу боюнча айттым, Камыргондогучу. Камыргондо таза суу боюнча айттым, балдар барып берген ана сай Турди. Жана проекти өзгөргөн. Келгенде таза суунун лампасын курган жер, көчүкчө турган жерге курулган экен, аны алмаштырганбыз. Көчүкчө дегенде жолдун үстүнө алып келип лампаны. Ошону кыскандан кийин проектте иштеп аткан балдар айттым, буга иштеген жери бар.
Mына жерге су тартып шыққан су жооп бербейді, жақсы су шықпай жатады, қамыс қылшық дейді. Ошол сөз боюнча маалыматыбыз барбы жок мына бала турат. Бул негиз боюнча бизде маалымат бар. Себеби ал бурулганда, биринчи баштаган бурулуш. Ошо бала кошо жүргөн, мен ошо жерде айткам. Бул жерге су алып кетпейт деп. Көрөт, билме? Ошо жерде айткам. Ал эми ошол проектти жасаган. Ага проекттер жооп берет. Ал кошумча керек дейт. Аны акчага. Ага кошумча акча каражат бөлүнөт. Girgen su menен çıkan su kayısını sürüyoruz. Samatov menен gelgende su turbanın içinde 30% kan bölmüş gerek. Biz daha жетпей алып, ошол боюнча жакшыраак koyuyoruz. Asos koydurasыздар бар. Биринчиге караганда дагы сиздер көбүрөөк белгилеген жерден дагы мени өтө жетпейт. Биринчи проектisi боюнча жасаган долбоордор. Долбоордун проектисин жаратышка чыгарып туруп, андан кийин айылда долбоордор бирөөбүз. Мурда Акматал деген проект тузса, кийин Жуман деген. Ал Жумандын проектиси өзгөртүлдү. Себеп анда келип жазды. Технадзору тигулар өлчеттирип, ошо өзгөртүүгө канча каражат кетет, канча нерсеси бар. Мына марттын 15-ине алар келип, эсептеп чыгып берет. Бул буягына кетет. Ал эми биз айтып атабыз азыр. Биз эксплуатация болгондон кийин канча өзгөртүү бар, ошо өзгөртүүнүн бардыгын актив процентов биз өтпөсүн. Ар бир айда тапшырат, актив процент акчалыш керек. Ошого биз өтпөсүн, биз доказса тийиме чейин карайбыз. Биз кол койгондон кийин өкмөт макулдук деп биз кол коюп беребиз, анан өкмөт кол коюп берет. Мына азыркы биздин жаңы келген иш планда ошондой. Анан өкмөт кол койгондон кийин аяктан бюджеттен карап берет, акчаны бөлөт. Ансыз жок дейт. Себеби бир да кыйын четке кетпеш керек болот. Аны түшүндүк, кыскасы суу чыгат. Суу чыгат. Суу чыгат. Наракта 10 кубтук неме турат, резервуарчы. Адам насос менен тийип айтат. Анан кийин ошондон жанагы кирбей калган бир ай бар, сулар көйсүн. Ошол айдын доказа башка суу жетиш керек да. Мына проекттин ката кеткен. Бизде баягы мындай айтканда биринчи тофосёвка деп коет. Ошо тофосёвкага келгенде бир да адам катышкан эмес. Эч ким катышпагандыктан барып туруп ой келди тартылып калгандыктан чыккан. Айткан өзү. Ошол. Күнөө ошол. Себеби айыл өкмөттө да күнөө, префектурада күнөө. Üstünde sizler kazgan yamanın üstü cenabı turbanı жаткыргандын üstü. Azır kadın var yerip kara oşoğa girip yama çöküp atar. Sizde su çıkan emez, жаткырган yamanızda normal işlep atar. Bu bir. Ekincisi, mına kumga keterishdegi жайдын башындагы былтыр кышта да дөмөр болуп суусу башка жактан атып жарылып чыгып атты эле. Жазда келип оңдогонсуздар, кайра дагы ошондой эле болуп эч бир дагы эместер. 10 неме койсоңуздар суу алып жүр. Ошондон 3 иштесе иштейт, калганы жөн эле турат. Мен айылда мен суудан аяктап эле жашабайм. Бирок мына жерде карап турсаңыз, нурмаке. Жарымын тендир деп бөлүп алып эле, тең бөлүп алып эле анан бир койсуздар. Мына өкмөт эмнесин өткөрүп алат сиздерге? Бизге бирчилик суу кадагы бермесе, анан биз айылда бураган немелерибизде бүт кранттар, бүт бир эле бураганда жоюлуп кетти. Кытайский бир нерселерди алып келип коет. Жаш бала бар, жерде мал бар, өйдө болот. Бүт сапасыз немелерди алып келип коюп койгонсуздар. Ушуларды жалпы элдин атынан анан суу биринчи аялдарга керек болгон үчүн аялдардын атынан сүйлөп коет. Негизи ушул жерде чоңойгонмун. Ушул проекттерге ошо баш аягына чейин иштейм. Бирок мен берген буручу бөлөк
Bana al bu vatandaşlara şahit var. Sebebi ben kontrolcüyüm. Bir. İkinci, usul projekti gelgende usul projektinin ardında Tofaşevka'da Paşa Tofaşevka'da cüzgönde katacak. Bu bir. Dünyanın vardır muhtemelen aile öğretmeni ve daha etmeyi Paşa projekt rapçilerin günösü. Oy geliyor. Alın hazırda burucunun kolunu özünün kolunda 8 yıl adam işte Alevi bu yakalken taşlaganlar Özbekistan'ın adamları. Sebebi suga işledi mi, işlemedi mi? Al vakta bizge bulas bergen emes, bulas hazır geçekide geliyor da biz budanlar kısmımız tekşeleriz. Oşan için ben aytıp oturam. Buna bakıp kayıtkan açık eder. Bakın, kol koyma, ayıza olsa da kol koyma, avlalmay tur. Kaçan, suga, nup, narman verse boldu diyor. Hazır oşan benim oylagan aytkan oyun dile hazır rastlavatın belli atkan su buna cazbi mezgilge gelgende devlet jetmedi. Nar daryanı boş geçti. Al daryanı boş konda alar andırılacak bayağı şağıldan sinklerge suyunu aldı. Buna aldı su jetmedi de. Oşun için buna celenimi bu da kalasa projeksi direk aragatlı taraftan gelip oşol su oşol boşulgandan bir barkına tegir. Ben aynı kimleştirme hazır kol salу boyunca söz болып ketті. Özü aile hükümetinde жергиликтүү салымдардын жыйымы 11 миллион сом болчу. Анын içinde 7 milyon 400 mini bu lisenziya, Savayandı lisenziyasından düşkön akça karajatı. Alevi 4 milyon жергиликтүү жыйымдардан çoğulamak çalışıyor. Hazır şu yerde rayonda gelgen ökülderde ray finanlar var mı ki? Eğer de bolsa orada koysanız. Çok bu. Ama mesela biz 2023'te bütçetin bekliyor otkanda lisenziyadan düşkün 7 milyon so'm akça 5 şaka bölünmeliyiz. Ben Kakras Bütçet Komitetindeyim. Bu akçayı üçün bölüp ötürat dep suraganda aile hükümetinin FEP başçısı bizge tapşırma geldi, rafinerlerden bu akçaga tiy belgile uçur boyunca turup dursun degen malumat kelgen. Biz 11 milyondu 7 milyonla tiyger emespиz. Bulardı sözünde şenip 4 milyondu жергиликтүү барлык социалдык маселелер боюнча карап бергенбиз. Азыр эми айыл өкмөт башчысы башкача сөз сүйлөп атат. Депутаттар ушундай бекитип жыйынтыктап беришкен. Тилекке каршы андай болгон эмес. Райфина дегенде биз тактап сурайбыз. Ал акча өз ордунда туруш керек эле. Башында аңгоргон элинин максаты башка болчу. Кийин пландар өзгөрүп кетиптир. МЧС'тин өкүлү дагы сиз туруп койсоңуз ордуңузда. Ошол клуб кечинде КТРГден да көрсөттү, өтө кейиштүү абалда турат. Анан сиздер тараптан өзү мурун муниципалдык жер көрсөтүлүп берилген. Айыл тургундарынын жыйналышынын протоколу кийин айыл кеңештин токтому да чыккан. Анан кийин келди дагы ал жерде баардык имараттар турат. Калп турат, китепкана, мектеп, сайдык бүт ошол жерде турат. МЧС'те бир киши келди да болбойт деп тиянак чыгарып койдуран үстү жактан да жакшы бир жаланыбыз өзүнүн аңгыртынан жер берди. Бекер кишиге рахмат. Эми бизге главный салынып калган негизги максат ошол. Анан местасы боюнча аксакалдар айтып өттү, биз ошого кошулабыз. Анан эски клубту заключениясын эртерээк чыгарып бериңиздер. Эртең дабырын түшүп басып калбасын. Кетип атып бурулуп өтсөңүз болот. Дуалдары бири-биринен бир каршы ажырап кеткен. Себеби заключение өткөн айыл башынан сурасам, заключение чыга элек экен. Ошону өз көзүңүз менен көрүп, заключение чыгарып бериңиз, биз мыктап таштайлы. Айыл өкмөт менен биргеликте аны снос кылып түзөп койбосо болбойт, ал авариялык болот. Так, анан менин ушул сөзүмөн пайдаланып, дагы өзүмдүн пикирлеримди айтып кетейин. Таза суу боюнча айтылды. Так, солярка боюнча айтылды, жана үрөн боюнча айтылды. Үрөндө эми жеке менчик өзү алып келип алат. Biz 60-70 somluk ürün seppeyiz. 25-30 somluk yeter bizge. Ana salярка boyunca. Salярка hazır Aziyesler'de 75 somluk satılıyor. Geçen ben umup kaldım 65 somluk uca diykanlarga arzan salярка bilen kamsız kılına doğdu. Bizge şu söz süzge. Azırtadan çurkap artıdan iş kılıp koysanızda. Anan taza su boyunca aytıldı benzin.
Bizde alayko örönünde 2-3 zapravka var. Анан салым кызматынын башка тармактардын ийгишинде же налогтордун өздөрүнүн ставкасы чоңугунан 3 заправка тең азыр жабылып калды да иштебей туруп. Биздин шартка жараша ошол заправщиктерге да кичине жеңилдик карап берсеңиздер. Себеби мүмкүнчүлүк каттоо өтө кыйын болот. Буаздар оштон жүрүп келсе 50 литр бензин менен өздөрү зор болгонсуздар. Айыл ичинде катнаш илгеркиде ат көтөбүз деп коркуп атабыз. Ошон үчүн заправкаларды иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Анан мынау трансформация боюнча урматтуу Дамир Садырбекович, сиз президенттин түздөн түз райондогу өкүлүсүз. Айыл өкмөткө бизге караганда сиздин сөзүңүз ылдамыраак, тез жана эффективдүү жетет. Трансформацияны тездетип бергиле. Бөртөкөй айылында 18 гектар жердин 4 гектарына үй түшкөн, калган аймак трансформация кечеңдегенинен эл үй сала албай отурат. Ал жерге инфраструктура бардыгы түшүш керек эле социалдык. Мектеп салынбай турат, фап салынбай турат, клуб салынбай турат, атайын элге кызмат көрсөткүчү объектилер жок. Ошон үчүн ал жерге үй курууга жер берсеңиздер, маселени чечип берсеңиздер. Айыл толот эле дагы бардык шарттар чечилип калмак эл үчүн. Ушул трансформацияны жогорку кеңешке кайрыласызбы, президентке кайрыласызбы, ушул маселени тездетип берсеңиз. Себеби ген планы боюнча айыл өкмөтү 550 миң сомду 2 жыл башта которуп берген. Анан биз жер адистен сурайбыз, эй кичинекейтер, ал бечара сиздерден жыйынтык чыкпаса анын сөзү ошол да жок. Жок, кечигип атат деп. Ошон үчүн сиздер үчүн сураныч, ушул трансформация маселесинде эртелетип берсеңиз, эл үчүн. Менин негизги айтар сөзүм ушул, анан жанагы лицензия боюнча да тактап койгула. Себеби 2 сөз кетип атат. Мен жер жана сууну көзөмөлдө кызматынамын. Баяктан бери кам болгондо мадалия түйүн талашып атасыздар. Жердин багытын туура тандаңыздар. ФАП турат деп атасыздар. Туура ФАП турат. Бирок ошол ФАПты курганда МЧСтен корутунду албай курган. ФАПтын септигинде суу толуп турат. Ал жерге туура эмес. МЧС туура эле бербей койгон. Себеби биринчи МЧСтин корутусу кетет, анан калган тийиштүү комиссиялардын корутусу кетет. Ошондой чагылса мектептин зданиясы турат, 1 эмес 2 здания, жаңы мектеп чыгылат. Биринчи корпусун алып ошонун ордуна салсаңыздар да болчу. Анан кийин жердин багытын туура тандабай МЧС уруксат бергиле деп кыйнабагыла. Ошол ФАП курулганда ФАПтын септиги талапка жооп бербейт деп биз айтсак болбой, ошол боюнча курулган. ФАПтын туалети менен септик экөө тең талапка жооп бербейт. Барсаң суу толуп турат. Андай суу турган жерге септик да туалет да курулбаш керек. Мына мектептин да туалети талапка жооп бербейт. Себеби азыр кар тоңдон чыкпайт. Эртең жазда барсаң толук суу турат. Туурабы? Ал өзүбүз кылып атабыз. Калп эле куруп алышты эмес. Ошонун келечегинде элге зыяны тийбей турган кылыш керек болчу. Эмне үчүн уруксат бергенсиздер буга? Биз эч ким уруксат берген эмес. Ал сиз менин билгенимде илгертен бери иштейт. Илгертен бери иштейт. Мен ошон үчүн айтып атам. Эч кимден корутунду албай курулуп келгендер. Анан азыр эми баарыңыздар менен талашып атасыздар. Ошол жерге курса болот. Ошол жерге курганга болбойт. МЧС туура кылат корутунду. Мына пасоя бир албагандар келген мен жараганда. Неме болуп атат? Пасоябызга саат карабалга барып документ турлаганда элге кыйналгандар оор болуп атат өзүнүн үйүгө. Кыйналгандар пасоя алсын дейт дагы, кыйналгандар аяк карабалга чуркатып койгон үчүн кыйынчылык болуп атат. Ошону мурдагыдай ошо ордунан эле документ тургатып өткөзүп койсо болбойбу дейм да. Мен өзү абдан күтүп отурумда баары ушул сурап атат. Быйыл жаңы жыл иштебейт. Быйыл жаңы жылдан баштап баарыңыздарга маалым, мынабы Ғалым жұрт, алайкым туғандар барын кесер, администрациядан Дамир Садырбекович да білет барыбыз. Санару аймақтан келіп, бұрдағыдай документ қабылданбай қалдырамыз. Азыр алай бұданбы, сентерденбі, қайырдан болса дағы паспортты алып бара берісті. Паспорт. Бөлім документі керелді. Bir ay gün aldık Damir Sадырбекович. Ошону дагы акимибиз өз суранып анан коюп, мурдагы документтин немесин берип, 1 ай жаңы жылда кыйналганбыз. Анан кийин февраль айында ошондой кылып алдык.
Бұл жерде бұндай көйлейлер ұлатар. Санарипке кіргізгенде, санарip дегеннен өзіңіздер түсініп қалыңыздар, мұрдағы шаруа кітапта. Егер кіргізгенде тура емес кіргізіп қоясы. Дәм бар шашылғанда кіргізгенде, же болсам кіргіз десе кіргізде беребі, мына санарипте іштеген айыл өкіметтің қызметкерлері. Ата-енесі менен қосылып болып қалса, ата-енесіне птичка қойып тұрып, bizde de biliriz, sanarımın işteşkeni bizde de biliriz, sevkan bilir oturarız. O zaman atenesini alıp koyuyorlar, sevi atenesinin daha çırpılıdır. Maşına çırpılıdır, mal çırpılıdır. Bizim pasobiyan mizamında çıkpay turan yolu var kalganda bölüm çıkarıp veriyoruz. Biz anı nimetkende karasak olsa, dokumentke tuğrada жазбай, atasının үйünde olsa, баласын сынды отатта невестада тұр беркілерді внучкада беріп отыр. О жерден қарайыз паспорт салғандала үй өзінің өрткі болғаннан кейін, ата-енің өрткі болғаннан кейін бұны оңдап келдіп біз айтарыз. Айтпасақ біздің үстіміздендағы бір өтігізді бір өтіге кигізіп текшерілер толтырады. Бұндай немені осал жерде барып отырып, алай құдан ұшы, алай зонасынан biz mındaydan problemler düşünüyoruz. Alışkı yol tatal aytılıp gitti. Gazete insanlar mındaydan. Bayağı ötürel desek, dokumentler tura gelmedi hatta. Sebebi diyalog Türkiye'ler. Sanarı özüzden çıkar. Murdağıday sanarı жазбер, справка жазбер ayetmedi demeyiz. Sanarıda çıkıp anlatattağı biz onun ayağını Türkiye'ye alayız. Belki Türkiye'sek pasorbaya çıkmayız. Sebebi bağırının 16 yaştan жоғары жағы қайнатасы, айнемесі, жиені, тамасы, кімді қосып қойса, бәрін паспортын сұраймыз. Паспортын сұрағанның себебі, орындағы айтып бар. Оригинал документ сұрасақ, бізді осал жерде паспортта шығарып алыш үшін, шында халық еліміздағы ақыл болып қалды. Россияда жүрген, Бишкекте, бөлек жақта істеп жүргендердің копиясын бізге өткөрейік. Pasorbiyanaga tütküleydi. Oştan için origинal dokument sürayız. Anıdağı bizge bölük rayondan ayıtlarsak, azı Zagram pasportunun kendi atıştı. Biz yani dağı angenesindağı arayız usulünde. Bizde bar merseni koldanatağız, az sizlerge bir zengillik işi. Pasportlarına barastar, standartlar tuğda olsa bol. Kılmazlarlık, buna bugün bir olarak bekletmiyor. Tanrı'dan da bununla anlarında bir sektörü alakasını buna oldu derse, anlar ekranı olaylarına niye? Burada sizlerde de ayrılmak komisyonu, üniversitede bizde vatandaşlar, yaşlılarla görüşüp, eşyalarını dünyalarla tekrar ben oynanam. Ben şimdi ben oynayacağım. Ekecek ayağa yaşlılarım var. Bununla bakı düğün izliyorlar. Ben bu vakaydım. Devlet çindiminde bu nizam boyunca gayet gerekli olsa. Mesela Pasya'da Anadolu'da mesela ayında. Her günleri olursa 44 yeri söktüğü iyi olasılar. O zaman bir günün içine doğmuşlar. Ben beklemedim. Havlulardan mesela. Az sonun canlı olmamanda anlayın. Yine boğuk olur. Mesela bekleyenler bir 3 yol olmuştur bu vatandaş. Birisi bu hafta anlayında yaşında olalım. Şimdi bunlar. O zaman da araştırmadan yerine değiştirip üstadlar direkt yerine geldi. Şimdi de bayağı ağzına transformasyon yok mu? Transformasyon olanda her gün kanca kaloruna girdi. 18'den bölgeye tamamdan da girdi. Daha olsun bölünüp son buladı. Eskiden de bölünü canını ne olmasanız da müsaade Göbek ayında da her gün transformasyon yok. Yüz yok. Benim vatandaşlarım benim misafirimde 4 seviye yaşayabilirim. Kalkışıp kazan ayaklar. Birini cayla ödeysin, birini diye ödeysin. Kıyına gelmiyor yani. Ne biliyorsun? Transformasyon yerleri sarışın. Her günlerine bir geçmiş yerleri yapacak. Şimdi o zaman meydan bastırıp her günlerin 18'den yeri aldılar. Anlattığı yoktu bu kadar şimdi. Bakın bir geçmiş sayılır. Vatandaşlara rahmat. Ben o da olay fayda okumasının başçısının atıyordu 2022 yıl olarak da. Ona attandırılmadı. Öyle mi yapsın?
Жакыртайдан келген жетекчилер жана биздин айылдын тургундары багы бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей эң биринчи проблема бизде мынауда агай тиешелүү жетекчилер да болсо керек. Мен бир 3 суроо менен кайрылгым келип атат. Мына медиктер жөнүндө биринчи биздин айылда медиктерди врачыбыз бар, фельдшерибиз бар, акушеркабыз бар, бардыгы. Андан тышкары медсестраларыбыз бар, бардык условиябыз деле жакшы шарты бар. Мындан оор шартта агай. Мен иштеп жүргөмүн 600-700 бала төрөлчү болчу ушул жерде эле. Кызыл Жардан эле учурга турат эле. Менин эң чоң көйгөйүм мен мындан 2 жыл мурун болду, 1 жыл мурун болду. Бар учурга туруп кел деген бир келим баратып, кайра келатып суга чөгүп өтүп кетти агай. Менин көйгөйүм мына жаш үй бүлөлөр үчүн өтө зыяндуу кеткен нем болуп атат. Себеби бойго бүткөндөн тартып агай учетко туруп кел, Каракылжага барыш керек. 700 сом акча бүгүн барып эртең келиш үчүн клиент жок болсо шопур албай коет, 3 күн гостиницада жатат. Чекти деген моюнда бар келиндер. Кайра 4-чү күнү дагы 1 айдан кийин каныган анализ алып кел, күйөөңү кош кетчиде бар. Алда 700 сом Каракылжага жол кире проблемасын ойлотмок. Андан кийин дагы УЗИге түшүп кел. Анан эң акыркысы бизге бул жерге төрөткө мүмкүн эмес. Эгерде биз сени төрөтүп койсок, бул жерден бизге штраф салат. Кандай кетесиң? Кессең срочно толготуп калса, ускорун чакырат, медиктер салып берип коет, туруп калат. Буларга себеби неме жок экен да, правила жок экен, төрөтөсүң алып каласың деген. Төрөй турган аялды дагы чыңыртып туруп салып берди мына менин көзүмө, өзүмдүн келиниме. Азыр 15 жарым сааттан кийин төрөйт десе, жок мен биринчи ротты бул жерде алба деген, мен ала албайм деп туруп, албай койду. Келиним барып, роддомдон аттай электе төрөп койду кызды. Жолдо скордун ичинде 2 медик мынакей бирөө такмина отурат. Дагы даяр болуп төрөткөнгө даяр болуп барышты. Ошо аначы да мыначы да. Ага медиктер кокустан бир жанагы медик эмес, жөнөкөй шоферлорго ошондой толготкон аялдарды салып берип койсо, анын өмүрү, анын жолдогу коопсуздугун ким сактайт ага? Бизге мындан жаман шарттарда төрөп жүргөн ушулар эле мына главврачыбыз бар, болгондо дагы фельдшер неме, гинеколог. Акушеркабыз бар, буга чейин эле 500-600 баланы төрөтүп жүргөн. Каракылжа району боюнча биринчи Каракылжа району болот эле урот боюнча. Экинчи Алакайын өкмөтү урот боюнча мен алып барат элем 600-700 баланы төрөлдү. Экинчи немеде турат элек ага. Ушул 5 жолу барып кан немелерди Кызыл Жарга эле бизге жана УЗИсин алып келип, анан Кызыл Жарга эле учетко тургузуп, Кызыл Жардан эле такыр бир важный давлениясы бар, кампаны неме болсо илгери самозаданиянын алып кетет деп эле ошондойлорго берип эле бизге жок дегенде Кызыл Жарга жашына шартын түзүп бергенге мүмкүнчүлүк барбы агай? Бизде 2021 жылы жаңы здания куруп, биздин ГСК жаңы зданияга кирди да. Анан эски зданияда айылдык кирди, эски здания. Жаңы зданияда бизде 5 койкалуу участкалуу оорукана бар эле. Ал оорукананы ол жакка ачышкан мүмкүн эмес эле. Ошондуктан бул жерде 5 койка оорукана, участкалуу оорукана жабылып калды. Ошондуктан төлөп болбой калды. Ал жакта шарт жок, төлөтө турган стационарга жата турган шарт жок козголгон жер. Жаңы здание жок. Бизде аракта ГСК салып койду да. Мен уагында ошо айыл өкмөттөн сурап атканым, андан мен директор элем. Ушул зданияны салыш үчүн мына үстүгө эле бериңиз, место бериңиз, жер бериңиз десек, болбой койгон ошол зданияны бул жакка салганы экөө жакын болуп, участкалык оорукана иштейт эле да. Эми кош коюлар боюнча 47 аял төлөдү 2022 жылы. Чындыгында кош коюлар биздин акушеркаларда көзөмөлдө турат. Бизде регионализация деген программа бар. 315-буйрук Минздравдын буйругу бар.
Akizeyce кеткенден баштап лаборантка çok болуп атат. Burada biz felçerlerdi, медсестраларды лаборанткадан 2 ай окуттук элек да. Азыр медсестралардын 915-бөлүктүн негизинде алар окутканга мүмкүн болбой калыптыр. Азыр biz кат жолдогонбуз министрге. Bir kız var dedi, gelin var dedi bu жерден. Şu okuyun dedi. Biz ошонун фамилиясын жазып, кат жолдогонбуз, эми ошо кадыр бүтүп чыгарабыз эчим. Анан кадр боюнча чындыгында мына алай болуп туугандар, сиздерде канча медик иштейт, окуп бүттү. Медакадемияны бүтүп атат, оштон бүтүп атат. Сиздин балдарыңыздар, кыздарыңыздар только шаарда иштеш керек экен да. Бул жака эч ким келбеш керек экен. Патриотический сезимдер сиздерде мына Кызыл Жармадагы биздин директор, жаңы директор келген, кандидат медицинский наук аракет кылып атат ушу Каракулжанын эмесин медицинасын олдойм деп. Кадр алып келди, ойталып балаңыз иштеп атат, жубайы көп. Өзү уролог бала менин аялы жубайы акушер-гинеколог. Азыр жакшы иштеп атышат Кызылжарда. Бүт эмелерди чарттырып, кош бойлууларды төлөп атат. Бизде кош бойлуу билип алыңыздар. Кош бойлуу группа рискада турса, такмин аныктайт аны. Кайсыны мен жөнөтөм, ошолор аны Каракулжага барып төлөйт. Биз да төлөп албасак, ошко жөнөтөбүз. А физиологически мына Кызылжарда төлөйт. Сізге мен айтып берейін, башта мен бастауыңарға салып қойдым еле, оқығанын оқыдың, оқығанын оқыған жоқсыңар. Ошол қайырлы қатқа жооп келген, Гүлнара Патыровадан телефон номерін қоша берген. Азыр қайтып атқан аялдардың төрөтү боюнча жазсам айтты, Каракулчу району боюнча 3 элек акушер-гинеколог бар деді. Башка жок деді. Бизге чейинки жолда канча төлөгөн 2022-жылы, канча өрөт болгон, канчадан больницага жаткан, мына участкалык больницанын баардыгын айтып түшүндүрдүм ага өзү. Мынабызга ачылбайт деди мына ооруканачы. А даже аны Кызылжарда филиал болуп калыптыр. Мында да врач жок деди. Мунуңар ишке ашпайт деди. Анан мен айттым, жолдо төрөгөн калса эмне болот? Жанагы келип аткан келиндер, кош бойлуу жаш төрөгөн келиндер учетко турабыз деп Каракулжага келет. Келгенде Каракулжада 4 күн жүрөт, бир күндө эмес. Кайра барат, кайра келет. Акчасынын баары жолдо калат. Ошентип жолдо каза болгондор да бар дедим. Десем ошондо каттыга жоогуна жазып турган кара суунун акиминде ишиге отурасыз депчи. Ошондо айтты, жок дегенде Кызылжарга жана келиндердин учетун тургузуу боюнча ачып беребиз деп айтып катка жоогун жазып берди, ошо боюнча ачылып атат. Катын мен сизге салып коем, мен дерге кылып барып сурону берип, бул чечилип келди. Bu kişiden bunu ben zakşıda cevap veren bak açı. Skori maşinanı boş verip da dinliyor. Skori oturuyor. Skori oturuyor. Ana canavar oturuyor. Anam başka mınanımege akşer bırak genkolo jokken töröt açıp veremez dedi. Belediyenin başında ettiğim transformasyon boyunca. Umutlu deputatlar bunu sizler sunuştaysa, ben sunuştum. Toplam çıkarasınlar, cerini tavasından birisi. Transformasyon yapıyoruz. Каракулчукордо быйыл 23-жылда 70 гектар турак жай салынга трансформация кылып беришти. Эми силерден кетет, токтомдун депутаттары силер чыгарасыздар. Жергиликтүү эчтеп токтом чыгарып бериш керек бар. Кандай? Депутаттар токтом чыгарып бериш керек. Депутаттар бар документти берген даярдайт айлык. Документти даярдап туруп анан бизге бересиңер. Биз жер комиссиясы менен карап туруп анан өкмөткө жөнөтөбүз. Баары силерден башталат кадамдын баары. Анан биз тиякта отуруп туруп мен силердин кайсы жериңерде жер бар, каерде трансформация мен билет, анда жалпы эл билет, айыл өкмөт билет, депутаттар билет. Ошону карап туруп, коруктардын баарын алып туруп даярдап, анан барып туруп бизге бересиңер. Бергенден кийин биз өйдө жакка берип туруп, ошо менен министрлер кабинети трансформация кылып берет. Мына Каракулчукордоку азыр 70 гектар трансформация болду, анын ичинен 15 гектар Ак Кый айылында, 15 гектар Сарыбулак айылында, 40 гектар Каракулчукор айылында. Урматтуу туугандар, берден муну силер кылышыңар керек да. Силер бергиле, силер бербесеңер анан берип тура мен кылбасам күнөөнү өзүм алат деп биз кылбай койдук да. Ошон үчүн сунуштама бергиле. Токтоо менен чыгарып туруп айыл өкмөт билет кандай кылыш керек экен. Ошондой жерлер болсо, мына 90-жылдан бери бергиле деп атасыңар, мына айыл өкмөттөрдүн баарын айтып атам. Мүмкүнчүлүк барбы жерлериңе? Кайрак жерлериңе бергиле. Андан бери Режек айтып кетти го, балдар деле чоңойду, бир үйдө 4 бала менен тургандар канча? Кожолуктар көбөйгөн. Ошол маселе болот да. Эми АЗС боюнча айтканда бизде мамлекеттик азыр АЗСтер жок.
АЗС'тин мүмкүнчүлүк болгонуна Бактыбек өзүнүн АЗС'i бар. Кызылжардыкы да бар болчу. Буну Бактыбектен сурасам ачпайсың десем, мен акчам жетпей жатат. Бензин кымбат болот. Оборотный средства деген керек. Жок дегенде миллион сом керек мага дейт, аны алып келип сатканча. Ошо маселе болот деп. Ошо АЗС боюнча өзүндө айтчы. Ошол урматтуу туугандар, АЗС боюнча дагы ошо биз ишке тургандан кийин чындап айтканда АЗС'ти өзүм иштетип алган жокмун. Себеби жоопкерчилиги өтө күчтүү болот. Биринчиден сиздерге бир мисал айтайын, бир бензовоз 1 миллион акчаны талап кылат азыр акчалар үчүн кымбаттагандан кийин 10 тонна бензин. Эгерде ошо 10 тонна бензинди мына кийинки учурларда ушундай маселелер жаап калды. Жанакы биз Газпром, жана Петролюм, МПА деген ошол Отор деген ошол бензин оптом саткандардан алчубуз да. Кейинки мезгилде ушул маселе мындай болуп калды. Алардын Азиясында турат бензин 55 сом, 60 сом теріп, 60 сом турат дейла. Эгерде биз мына жеке тарап, жеке менчик заправка биз барсак 65-тен алып атат. Өзүнүн шаарда 60-тан турат, 65-тен аласаң деп атат. А болбосо аларда монополия экен, өздөрүнүн заправкасына 60-тан чыгарып сатып атат. Бул биринчи кыйынчылык. 5 сомдон кошуп, анын жол киреси 4 сом менен чыгат. Бензин өтө кооптуу жүк. Шопур жалдасаң, анын жол немеси иши кылып 4-5 сом, 10 сом менен. Анан бизде налог отурат буга. Ошону менен мындай сатып пайда көрүш, саат бизде мына Кызылжар өкмөтүндө да била иштеп аткан себеби ал жерде центр болуп айылдардан барып коюлат. Ал эми биздин тупик мына биздин көгөркө окшогон айылдарда 3 айлап 1 миллиондук бензин туруп атат дагы, жана чыгымдарды алып келип, анан акырында бензин түгөнүндө карасаңыз 3 ай турган бензиндин испарениясы жанакы литри чыкпай, налогуну жеткизе албай, жанакы акчаны таппай, 1 миллион акча 3 айда туруп мага 10 миң сом киреше бербей койду да. Анан өзүңүздөр элестетиңиздер, 1 миллион акча 1 айына 10 миң сом пайда бербесек, кайсы ишке иштетесиздер акчаңызды? Алайкы айыл өкмөтүндө мен башында айтып кеткем, эң татаал, эң кырдаал жерде жашайсыздар. Айыл өкмөтүңүздөр мына кеңеш кандай сунуштама берип атса, мен жалпысынан райондук администрация, ошондой эле облустук администрация жалпысынан колдоп берип атабыз. Ошол эле дем берүүчү гранттар боюнча, Карабулжан өнүктүрүү фондусу боюнча азыр мына 23-жылга айыл өкмөтүңүздөр жарыктандырууну сунуш кылды. Камборгондон Аркадан Айылга чейин, анан Көгарттан Аркадан Айылга чейин. Эми буюрсаны дагы ишке ашырабыз. Анан урматтуу туугандар, эми президентибиздин саясатын, президентибиздин ишин көрүп атасыздар. Мына баштан келгенден бери ушул айлыктарды, пенсия пособияларды көтөрүп атат. Биздин кыргыз армиябызды мына камсыз кылып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, маалымат жетип атат. Ошондой эле азыр жол тармагына дагы, суу тармагына дагы иштегендерге техника алынып атат. Өткөндө МЧСке дагы жаңы техникалар келди. Азыр Кызылжар айыл өкмөтү менен ошо Алайкы өрөөнүнө пожарный часть ачканга иш алып барып атабыз да. Ошо Кызылжар айыл өкмөтүнүн ичинде ошо жер тилкеси бөлүндү. Мына МЧС начальник келип атат. Азыр биз ошо штатный единица бөлүп бергенге суранып атабыз. Ошондой эле машинени берет МЧС. Себеби Карабулжадан бияка бирде өртөнүп кетсе жетиш кыйын экен, билесиздер. Мектепте өртөнгөн, мына бу жерде турган пограничный чегаранын кызматкерлеринин общежитиясы өртөнүп кетти. Бир топ чоң орчундуу маселе болот да бул. Анан биздин районго ошо суу чарбасына бир жаңы экскаватор буюрса келет. Мекеме жетекчилери райондон келген. Сиздерге чоң рахмат. Жолдун татаалдыгына карабай келип, ошо катышып бергениңиздерге элдин мүддөсүн угуп, жалпы элдин атынан ыраазычылык. Ошону менен бүгүнкү заседанияны жабык деп жарыялайм.